Assalamu alaikum туғандар, қырғыз елім. Ушул видеоны тарткым келди. Бул азыр Южный магистрал көчөсүндө турам, жана Масалиева көчөсүндө. Бул Масалиева көчөсү Советский көздөй. Бул жер Тыналиева жалга кире турган жер. Өткөнгө YouTube'дагы видео кран менен сүзүшкөн. Бул бир жолу болгон жок, бул постоянно ар дайым болуп турат мындай жерлерде. Мен мэрияга сунуш киргиздим, анан эми күтөбүз 14 күн ичинде кандай карап берет. Өзүңүз да көргөндөй, бул жерде простой жөнөкөй 6-2 пункту негизинде светофорлор илинип турат. Бул жерге деген 6-3 пункту негизинде прямо и направо плюс дополнительный секция керек деп ойлойм да. Жана бул ограждениялар разделительный полоса деп коет молардычы. Бирок конструктивно жанагындай газон менен, же болбосо башкача айтканда жана асфальт менен, бетон менен көтөрүлүп турган да айтат да, могу разделительный полоса. Өзүңүз да көргөндөй карасаңыз, перекресток абдан кичинекей. Мына баарына жашыл күйдү. Булар солго түз дагы, солго да кетет. 3 эле полоса бар. 3 эле полоса. Муну деген тетиги жерден алып салып туруп бир полоса кош керек, только солго кылып. Бул жерде түз кылып кош керек. Бияка солго келгенде оңой болот дагы токтогонго. Азыр бул жерден азыр жашыл күйдү. Бул жерден барат дагы, жолдун ортосуна чыгат дагы. Бул жөнөкөй полоса болсо дагы боло берет демек да. Бул жерде мындай широкийрээк болгон үчүн машина келип туруп мындайдан бурулат. То есть мындайдан келип туруп кайрылганда, ар жагынан бияка кайрылганда, ар жагынан могу левый полосаларын мисалы үчүн туруп калат да. Бул машина мындай кайрылганда ар жак обзорнус азыраак болот да. Мисалы автокран деле келди дагы машинадан көрбөй калды. Ичине тумшугун чыгарды, дагы чыгарды. Могу машинага, могу буска. Арка обзорнус жакшы көрүнбөйт да. Арка машина бурулуп атат. Дагы мындай ряд туруп калышы мүмкүн. Өтө опасный болот да. Ошого мен ойлойм, ушундай могу Масалиева көчөлөрүнө, жана 7-апрель мурунку Алматинский көчөлөрүнө, жана Жибек жолу көчөлөрүнө именно ушундай разделительный полосага обязательно порядке 6-3 пункту негизинде светофорлор орнотуу керек, жана бир полоса кошуп дополнительный полоса только солго. А калган 3 полоса болсо түз айдаганга мындай пробкада болбойт деп ойлойм да. Мына көрөлү. Видимость аябай обзорность аз болот. Өтө коркунучтуу жер негизи. Жөнөкөй светофор турганга бул болбойт деп ойлойм да. Дополнительный бул чоң жол деп эсептелет деп ойлойм. Сиздер кантип ойлойсуңдар? Южный магистраль Советский, жаңыча айтканда Байтик Батыр кесилиши. Баарыбыз билгендей мына ушундай дополнительный полоса кылыш керек бүт эле жерге. Бул да аста негизи ушун полный алып салып туруп эле жөн эле полоса кылып коюш керек да. Тиги солго буруп аткан, биз солго буруп аткан бет маңдай караган жакшыраак да. Жол бошу ушундай калтырсаң, мына светофор көрдүңөрбү? Основной жашыл. Бул жерден машинанын баары алдыга чыгат. Демеге окшоп мындайдан кайрылып алат да, ар жакта видимость аз да. Ушу кайрылса болот, бул нарушение эмес. Бирок ушул жерге бул опасность жаратат да. Бул мындай жерлердин баарына контурный стрелка коюш керек. То есть прямо и направо болуп турганда дополнительный күйө электе немеден токтоп туруу керек да, стоп линиядан. Аз бардыгы тең чыгып атат, бул нарушение эмес, бирок авария түздөн түз болот бул жерден. Бул жерден биз баарыбыз билгендей Советский магистралда постоянно болуп турат. Ушул светофорлорду алмаштырыш керек да. Проспект Мира Горький. Проспект Миранын өйдө баратканда, резиденция жактыга баратканда ошондой кездешет, биз билебиз ошондой. Бир эле ошол Бишкек боюнча ошол эле светофор бар го деп ойлойм. Ушундайларды көбөйтүш керек да. Ушундай көчөлөрдө. А мындай жөнөкөй эле полоса тургандар аларга кереги деле жок. Анткени карама каршы аркы встречныйды көрө аласың да.